Урматтуу телекөрүүчүлөр, ооба, бул бир рубрикасы. Ал эми менин аркамда коноктор менен биргеликте бүгүн биз Тима жана Кутболсун менен ойнойбуз. Албетте бир рубрикасын. Эгерде менин суроолорума сиздер туура эмес жооп берсеңиздер, анда ток басат, туура жооп берсеңиздер баспайт. Оюн түшүнүктүү элеби? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Жакшы элеби баары? Баары жакшы. Андай болсо суроолорду баштайлы. Алгач суроодон мурун текшерип албайлыбы кимдики экенин? Жакшы. Меники 50 окшойт. Кеттик анда. Биринчи суроо. Ким ырдап жатканда тамакты ойлонот дейт? Бир туура, бир. Кийинкиси. Ким сулуу кыздарды көргөндө өзүн жоготуп коет дейт? Бир туура. Кийинкиси. Бир күн бою ким телефон кармабай жүрө алат дейт? Эки жолу басып ийдим го. Мен иштебей калды го деп ойлодум да. Келиңиздер кийинкиси. Ким өзүн күзгүдөн карап суктана берет дейт? Бир туура. Карагылачы, өзүн аябай сулуу сезет экен. Конокторубуз. Кийинкиси. Ким кыздар менен тааныша албайт дейт? Бир. Кийинкиси. Ким өтө катуу унутчак дейт? Бир. Канча жыл болду таанышканыңарга? 5 Тааныш жыл болду. болгонуңуздарга канча жыл болду? 5 жыл болду. 5 жыл. Даже 10 жылдыктар. 5 жыл 3 ай 2 күн. Жакшы. Кийинкиси. Тойдо ырдап, акчасын ала албай кыйнала берген кимиңер? Бо, что-то катты чоңойт салдың мен. Бери алат го жана. Кийинкиси. Өнөрдүн аркасында кимдин чакан же чоң бизнеси бар? Бир. Кийинкиси. Ким сүйлөшкөн кызына күндө отчет берип турат? Бир. Кийинкиси. Ким кой сойгонду билбейт дейт? Бир. Кийинкиси. Шоу-бизнес кызыксыз, эгерде ким жок болсо? Бир. Ушул суроого азыр жооп алабыз. Кимдин апасы эң сулуу? Тима мырза жооп бериңиз. Бир. Кийинкиси. Экинчи жолу чакырсам ким келбейт? Всем привет. Кимдин бутту сасыйт? Меники стоппудан сасайт. Мен 2 мал жуйман экен. Мен 3 мал жейт. Болсо 2 сасайт болуш керек, мен билем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Тамаша. мынакей бүгүнкү бизден бир рубрикабыз аягына келип жетти. Бирок күндөгүдөн башкача, башкалардан башкача дал ушул съемкада, дал ушул берүүдө сиздер бири-бириңиздерди 90% мыкты билдиңиздер. Бул эмненин себебинен мыкты билдиңиздер? Же күндө чогуу жүрөсүздөрбү? Жок, чогуу жүргөндөн деле баягы адам бири-биринин дос болуп билип калат. Жакшы. Кутболсун мырза, кандай болду негизи эле? Программа кандай болду? Мага аябай жакты. Негизи Тима менен келгенде аябай жакшы болду мага. Жакшы билесиз анткени. Ошо көп
тартпай калды да. Жакшы экен. Урматтуу достор, эгерде сиздер дагы фото студия издеп жүргөн болсоңуздар, анда студия 12-ге кайрылсаңыздар болот. Биз 100% ишенебиз. Бүгүнкү программада ушул эки дос бири-бирин жакшы билгендиги менен өзгөчөлөндү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүбүздө дагы ушундай эле шоу бизнесте мыкты жана бири-бирин жакшы билген досторду чакырабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатта калыңыздар.